Пакистанда Кыргызстандын элчилигинин имаратынын алдында наразычылык акция өттү. Пакистандын борбору Исламабад шаарындагы Кыргызстандын элчилигинин имаратында Бишкектеги пакистандык студенттерге кол салуу окуясы боюнча наразычылык акциясы өттү. Алар чет элдик студенттерге карата жасалган мамилеге нааразы экендигин билдиришти. Аталган жерге полиция кызматкерлери дипломаттардын коопсуздугун коргоо үчүн барып, элчиликтин имаратынын айланасын тикендүү зым менен тоскон. Ошондой эле Карачи шаарында да ушундай өңүттөгү акция өткөнү кабарланды. Чогулгандар жабыркаган чет элдик студенттерге карата жоопкерчиликтүү жана адилеттүү болууну талап кылышкан. Кыргызстандан пакистандык жарандар чыгып кетип жатат. 18 майдын кечинде Пакистандын 180 жаранын салып Бишкектен чыккан учак Лахор шаарына жетти. Пакистандын жарандык авиация агенттиги алардын ичинде 140 студент, калганы Кыргызстанда жашап, иштеп жүргөн пакистандыктар экенин билдирди. Келгендердин арасында 18 майга болгон түнү Бишкекте башаламандыкта жарат алгандары бар. Бишкек өлкөдөн чыгып кетип жаткан пакистандыктар тууралуу кеңири маалымат берелик. Булак Азаттык. Ош шаарында БМВ менен Матис кагышты. Ош шаарында жол транспорт кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында 18 майда саат 22:00 чамасында Масалиев жана Жашамшиев көчөлөрүнүн кесилишинде БМВ менен Деу Матис үлгүсүндөгү унаалар кагышты. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери, тез жардам кызматы иштеп жатат. Булак Турмуш Кежи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.